Тоголок молдонун иттин доолдай тиктирем дегени аттуу тамсили бар. Кыскача мазмуну мындай. Кыштын суугунан кабыргасы кайыша үшүгөн үй жаныбары мындай жашоого тойгонун билдирип, суук өтүп жай келери менен чабанга койчу болуп жумушка орношуп, акысына тон тиктирип кышка даярдыкты катуу көрмөкчү болот. Өлбөгөн жанга жаздагы келип, аптабы адам куйкалаган жай мезгили башталганда баягы доолдай тиктирем деген ит баарын унутуп, тон тиктирип кыштын камын көргөндө мындай коюңуз көлөкөгө качырып калат. Кайрадан кары катуу кыш келгенде баягы эле көрүнүш. Биздин тиешелүү кызматтардагы ошол чыгармадагы жаныбардын кебетесин кийип, жыл сайын кыш мезгилинде электр жарыгыбыз өчүп, көчөбүз күрөлбөй кыйынчылыкты көп тартчу болдук. Бул мезгилден өтүп алгандан кийин эмки жылы кыш келбей калчудай болуп, даярдык көргөн эч ким жок. Саламатсыздарбы? Эфирде Сереп программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Өтүп бара жаткан жуманын башында Токмок шаарындагы балдар үйүнө карыздын айынан жылуулук берүү токтотулуп, муздак дубалдардын ичинде жаш жеткинчектер табияттын татаал шартынан жапа чегип жатышты. Акыры бул маселе жогорку кеңештин деңгээлине чейин көтөрүлүп, акыры балдар үйүнө жылуулук берүү кайрадан жанданды. Бизде кайсыл бир маселе чечилиши үчүн эл өкүлдөрүнө жетип, анын массалык маалымдоо каражаттары чагылдырып жатып калышы керек. Мына ошондо гана жылыш болот. Багар көрөрү жок балдарда эмне күнөө деген суроо ар бирибиздин көкүрөгүбүздү өйүп турду. Бул маселени чече турган чоңдор ордунан кыймылдагы чакты наристелер тоңуп турганы бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы. Эми алыска барбайлы. Бишкектин ичиндеги көрүнүш деле ошол. Көчөдөгү кардын күрөлбөй жатканы мындай эле коюңуз. Жол боюндагы бактар карды көтөрө албай кулап, калабыздын тургундарына зыян келтирилип жатат. Эми автоунаалары бактарга басылып, келтирилген чыгымын төлөтүп ала албагандан кийин жарандарыбыз мэрияга ачуусу келип, сөмөйүн кезеп жатышат. Ал эми тазалык кызматы өткөн кылымдагы ыкма менен күпүлдөп жааган кар менен күрөк көтөрүп күрөшүп жатат. Бүгүнкү жетишкен заманда шаар бийлиги техника менен камсыз болгон эмес. Мына ушундай маселе жаралып жаткан учурда саналуу күндөрдөн кийин жергиликтүү кеңешке шайлана турган депутаттарга 6 миллион сомдон ашуун коротуп, өздөрүнө төшбелги тага турганын билдиришти. Кээ бирлеринин шайлоо алдындагы убадаларын балаңызга уйку алдында окуп берсеңиз жомок катары да жарай берет. Айтайын дегеним, убадалар менен убара тарткан жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер миллиондогон сомдорго төшбелги бергендин ордуна тоңуп жаткан балдар үйүнө жардам берсеби деген эле кеп. Эл өкүлдөрүн төшбелгисиз эле таанып алабыз. Ал эми кыш мезгилинде карабыз калган балдарды тоңдурсак, бул кылмышка тете жорук. Аман туруңуздар.